1xbet ишенимдүү букмекер. Ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Баткендеги прокурордун өлүмү маркум менен шектүүнүн жакындары кайым айтышты. Баткен облусунун мурунку прокурору маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектелген Баткен облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Мелис Калыковдун иши бүгүн 7-майда Ош шаардык сотунда каралат. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Прокурордун өлүмүнө шектелген Калыковдун жакындары жана маркум Мамажакыповдун туугандары Ош шаардык сотунун алдына чогулушкан. Маркум прокурордун жакындары колдоруна Калыков өмүр бою камалсын, соттордун адилет чечим күтөбүз деген жазуусу бар плакаттарды кармалышкан. Андан соң эки тараптын өкүлдөрү бири-бири менен кайым айтышка кетишкен. 17 ноябрь күнү саат 20:10 чамасында Баткен шаарынын Турдумаматов көчөсүнөн Lexus 470 үлгүсүндөгү унаа табылган. Аны кароо учурунда унаанын капталдарынан кандын тактары табылган. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери түнү бою иликтөө иштерин жүргүзүшүп, анын натыйжасында Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын батыш тарабындагы участкадан Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөгүн табышкан. Бул жагдай боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Калыков кармалган. Булак турмуш кейжи. Mesela advat ne verir tanışasın. Başka bala sen dağılı, başka baladan başka oluşan kuşkonunu sen de moynuma koyuyorsun. Çin'den sizden moynunuza Yerden kayıtmasın o sorun neyse. Ötürgüm demek tutmayın. Sevgi sadece yumuşaklık kılı tatak söylüyoruz ha. Kuday var bardık dövdü. Kim günörüdü Kuday cazalasın. Kuday kanka kan. Mayli Kuday cazalasın. Kanka kan sizlerge dair. Kanka kan bolsa bugüne ömür adam kalbay. Hem sabır kanatırlar. Sizlerge de kıvıtı o. Bizge de Allah dövdü. Törtte seleygen eldi жактоочу закончулдардын кылып койгон ишиге келип жакта экөөнү Balana çelikler. ой тирин бала өлүп калып атпайбы ой өлгөндөн бетер болуп Sizlerge ne uğradınız sizlerge? Sizlerge ne oldu? Balana kolunuzda tutun. Azap tartasınız. Şu balları tartın azap. Telefonda söyleşip koyuyorsunuz balдар görmesin. Hadi sileşen ben var. Zaten moynu algan da o. Balana tura. ой түрмөгө жетелеп кирип кетип атып Türmege çeyine algan da. Bunlar filmin için alternatif oğul. Ben örttüğüm de moynu alıyorum o da sana. Prokurdun balası olur, ömür boyu balası Kalıp kızı kaldı da. Tartsın, tutkancı moynu kalanda, baştan neli moynu kalanda? буга өзү мойну калат да менин балам чаңач болуп кеткен Kaydan bildiğiniz olur kalanda. Bana bu aytış değil, aytmadınız, öz aytmadınız, aytsan moynu kalanda. мен карамды салдырам деп атам өздөн адам Sağlığınızdan geldiğiniz paramız sağlığınızdan, başkanlığınızdan, aileler, aktan. Şunu hakikaten asker hazır asıl vatan. Kim asılı vatan? Bana. Ailem nasıl da? Bana asla kilipsinin badarını siz nasıl otasınız? Sizlerge içine yumuşaklık kılı vatanınız da hazır ha. Başı da başkasıyla vakıf. Kim başkasıyla otar? Kim başkasıyla otar? Siz kiminle sürüşüp kiminle uşatkanızı biliyorsunuz. Biz kimiz, siz kimsiniz? Sizin balanız öldürüp de var. Sizin balanız öldürüp de var. Kan koştular size. Adam öldürdü sizleri. Adam celi sizler.
Anı Müslüman adam oluşan işini жасабайт. Дагы сүйлөйсүздөр. Ошол ишти жасаган, ошол ишти ойлоп атасыздар, кандай болгонун. Кудай көрсөтөт. Кудай көрсөтсүн ошого. Кудай кааласа көрсөтөт, ашыгы менен көрсөтөт. Биз да тилей берейик. Ким турса кайра жабасыздар да күнөөнү. Жапкан жок. Ким болсо сиз ошол баланы да сиздин балаңыз болгондо эмне иш кылат элеңиз? Не кылат элеңиз? Сиздин балаңыз да элестетип ошону. Ошо баланы менин балам деп элестетип не кылат элеңиз азыр? Sizin balanız ölüş gerekti. Ошондо биз келип турсак не кылат элеңиз? Ошондо күйөтөдөн мен ордундай болчу. Балаңыз тирүү азыр. Sizin balanızdan kolunuzdan telefonla süreç atmaz. Ошол эжесинин баласы өлгөн. Жануардар жасабайт. Сенин балаңар жасаган ишти. Айбар жасабайт ошону. Мусулман эмес. Süreç almaya atmayın. Size zaten süreç atasın telefonda. Kuday var. Hayır, apasında da ayıp çok. Başka bir tuğan apıyor. Kuday var koydu. Kuday var koydu. Şöyle ayçiş gereği vermeyiz. Hangi yazıda geldi? Birincinin boyunu alıp ben balam birinci günü ben öldüm. Buraya oradan bir yazı geldi. Birinci günü. Yerinin Türk'te çalışanı. Матраимовтар уюштурган спорттук мелдештин жеңүүчүлөрү канча сом менен сыйланды? Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнө караштуу Большевик айылында өткөн волейбол жана кечи футбол боюнча мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды деп билдирди аймактык кабарчы. Спорттук иш-чара 1-май эмгек күнүнө жана 9-май жеңиш күнүнө карата уюштурулган. Мелдешке Кара Суу районундагы 16 айыл өкмөттүн жана Кара Суу шаарынын атынан бир команда катышкан. Волейбол боюнча мелдештин жеңүүчүлөрү: 1-орун 30 Адыр айыл өкмөтү 150 000 сом менен сыйланды. 2-орун Сары Кулот айыл өкмөтү 100 000 сом менен сыйланды. 3-орун Кызыл Суу айыл өкмөтү 60 000 сом менен сыйланды. 4-орун Папан айыл өкмөтү 40 000 сом менен сыйланды. Кечи футбол боюнча мелдештин жеңүүчүлөрү: 1-орун Жоош айыл өкмөтү 130 000 сом менен сыйланды. 2-орун Агартуу айылы 80 000 сом менен сыйланды. 3-орун Сарай айыл өкмөтү 60 000 сом менен сыйланды. 4-орун Шарк айыл өкмөтү 30 000 сом менен сыйланды. Волейбол боюнча Кыргызстандын РМ командасы Өзбекстандын Андижан облусунан келген команда менен беттешип жыйынтыгында жеңишке ээ болду жана 100 000 сом менен сыйланды. Ошондой эле Кыргызстандын РМ футбол командасы жана Кара Суу курама командасы беттешкен. Оюндун жыйынтыгында РМ жеңишке ээ болуп 100 000 сом менен сыйланган. Андан тышкары мыкты оюнчу, мыкты сүрөөчү, мыкты чабуулчу, мыкты коргоочу наамдары боюнча 5 000 сомдон 10 000 сомго чейин атайын сыйлыктар каралган. Буга чейин Турмуш басылмасы аталган мелдештин байгесине Исмаил Ата фондунан 1 миллион сом коюлганын жазган. Аталган фондду Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов негиздеген. Ошондой эле иш-чарага Жогорку кеңештин бир катар депутаттары, саясатчылар жана мамлекеттик мекемелердин жетекчилери күбө болушкан. Булак Турмуш Кейже. Жоголгон баланы ичин тигип сууга ыргыткан ÖKM тарап жаткан жалган билдирүүгө жооп берди. Азыркы тапта социалдык тармактарга кичинекей бала тууралуу видео тарап, ал Жумгал районунун Байзак айылында жоголгону жана анын органдарын алып ичин тигип сууга ыргытып жиберишиптир деген билдирүүлөр айтылып жатат. ÖKMдин басма сөз кызматы бул билдирүүлөр чындыкка дал келбей тургандыгын маалымдады. 2019-жылы 19 апрелде саат 17:30 чамасында Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Акман айыл өкмөтүнүн Жаңы Акман айылынын тургуну 2014-жылы туулган бала дайынсыз жоголгон. Анын жансыз денеси 26 апрель күнү суудан табылган. Видео ошол учурда тартылган. Мындай чындыкка дал келбеген маалыматты таратуу мыйзамга дал келбестигин эскертебиз деп билдиришти аталган түзүмдөн. Базар Коргон районунун Акман айылында дайынсыз жоголгон 5 жаштагы Эдилбектин жансыз денеси табылганын ÖKMдин басма сөз кызматы 26 апрелде билдирген. Маалыматка караганда 2014-жылы туулган Эдилбек 19 апрель күнү саат 17:00 чамасында Акман айыл аймагынын Акман
айылында даянсыз жоголгон. Издөө иштери уланып, натыйжада куткаруучулар саат 10:30да бөбөктүн денесин кайырма суусу менен каналдын кошулган жеринен табышып, туугандарына өткөрүп беришти деп айтылат маалыматта. Окуя тууралуу буга чейин Эдилбек өзүнүн үйүнүн алдында шайтан араба тээп жүрүп жоголуп кеткендиги кабарланган. Баланын жоголгону боюнча айыл аймактын башчысы тарабынан ÖKM'дин Базар Коргон райондук бөлүмүнө кабар түшкөн. Эдилбек жашаган үй Жаңы Акман айылындагы каналдын жанында жайгашкандыктан ал сууга түшүп кетиши мүмкүн делип, аны каналдан издөө иштерин жүргүзүп башташкан. 20-апрелде анын шайтан арабасы үйүнөн 150 метрдей жогору тараптан табылган. Булак турмуш KG. Депутаттын байпагы талкууга түштү. Интернетте Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошовдун АКШнын желеги тартылган байпагы жана бут кийимин эгиз кыздары кийгизип жаткан сүрөтү талкууга түштү. Сүрөттө кыздары атасынын туфлисинин боосун байлап берип жатышкан. Депутат өзү бул сүрөттөн эч кандай жаман нерсе көрбөгөнүн билдирген. Анын сөзүнө караганда сүрөт үйдөн тартылган. Мен үйдөн ушундай байпак кийем, мындан эмне болмок эле. Ар кандай байпактарды кийгенди жактырам. Балдарым болсо мага жумушка барууга жардамдашып жатат деп айткан ал. Булак Назар Ньюс KG.